Өрт өчүрүүчүлөрдүн бул жолку рейти Ош шаарында жайгашкан Келечек базарында болду. Жеке менчик базарды 600дөн ашуун соодагер эмгектенет. Рейттин негизги максаты соода күркөлөрүн иретке келтирүү жана өрт коопсуздугун камсыз кылуу. Бирок бүгүнкү текшерүү маалында базар өрт коопсуздугунун талаптарына жооп бербей тургандыгы белгилүү болду. Рейттин жыйынтыгында өрттүк автоунаа Борбордук Келечек базарынын Борбор көчөсүнүн ортосуна келип токтоп калды. Бул норма боюнча 6 метр сакталыш керек. Ал өзүңөр байкагандай, бул жерде бүт тосмолорду тосуп, контейнердин эшиктерин ачып, биздин өрттүк автоунаага тоскоолдор келди. Андан бул жерге чейинки башка көчөсүнө дагы кирүүгө аракет кылдык. Ал жактагы тоскоолдор контейнер коюлган, жолдорубуз тосуп. Базардын ичиндеги жана жолдун жээгиндеги кичинекей дүкөнчөлөр жолду тосуп, өрт өчүрүүчү унаа кирүүгө мүмкүн эмес. Бирок базардын администрациясы соода борбор толук кандуу талапка жооп берерин, ошондой эле ар бир катарда өрт өчүрүүчү шаймандар бар экендигин айтты. Мындан сырткары тиешелүү адистер соодагерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турарын кошумчалады. Акыркы жылдары өрт кырсыгы катты элек дейт базардын өкүлү. Эми мына аркы келечек жалпы базарда айтылып өткөн аркы толтурап, мына неме маселе проспект жактагы немелер бизге карабайт. Ошолордун немеси чыгып алып, кыйла өтпөй тоскоолдук кылып калды да. Ал эми биздикилер баягы өзүнүн нормасында эле ойлойбуз. Ученияны өткөрүп турат. Ошондой эле өзүбүз дагы ошо Шайырбек деген пожарный бала неметет, ошол дайым ок өткөрүп турат өзүбүздүн кызматкерлерге. Мен ойлойм, негизинен ошол биздин Келечек соода борборунда өрт коопсуздугуна каршы талаптар аткарылып атат. Базардын жетекчилигине жана сатуучуларга эскертүү берилди. Ошондой эле өрт чыкканга каршы аракет көрүүнүн нускамасы таркатылды. Өрт өчүрүүчү кызматы жөн гана эскертүү берип чектелет. Тартипти мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын жана мэриянын тийиштүү өкүлдөрү көзөмөлдөп айыппул салат. Базардын негизги өтмөктөрүндө айрым контейнерлер сызыктан чыгып кеткендигин сатуучулар да моюнга алат. Ал эми бүгүнкүдөй текшерүү машыгуулар коопсуздук үчүн маанилүү экендигин айтышты. Азыр мына жерде пожарный машиналар өрт коопсуздугу боюнча келип кетишти. Жыйынтыгы бул мына базардын жарымына чейин кирди окшойт, ар жагына кире албады. Эми алдын ала ушуну эскертип, өрт коопсуздугу боюнча иш-чараларды өткөрүп турган жакшы болот. Адамдардын коопсуздугу үчүн. Шаардын калк жыш жайгашкан аймактары жана борбордук базарларда өрт коопсуздугу ар дайым көзөмөлдө турушу зарыл. Кырсык Кашкабактын ортосунда өрт өчүрүүчүлөрдүн рейдтери башка калктуу жерлерде да уланат. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Кайдан келгениңиз именно? Биз келип сунуштама баракча менен гана чектелебиз. Сунушта баракча деп атасың, аз Келечек соода борбор деп атасың. Мына ал жерде, например, башка, Маматтыкы башка, мына Этастар башка, 3 адамдын хозяйны мына бет. Биздики мына порядка боюнча эле турбайбы? Катарма-катар бар жок алынып турат. Ошо сиздин катарыңызга дагы баштан кирип Жок, андай турат эмес, туура маалымат бер да. Келечек соода борборсун, Келечек соода борбору карабайт да бизге мыналар. Бул жагы карайбыз сизге? Биздики мындан мынага карайт. Анан нар жагынан кирип, жок, хорошо эмес. Сен азыр бир кирип алып бир эле катарды көрүлүп айтып атасың да, Келечек соода борбору. Бар катарга киргизип көрөбүз, аксакал. Келечек борбор деген менен мына бул Макаренко, Навай көчөдө эле ишинде Келечек базар. Жолдук айланасы бар жок бизге карабайт. Айтылса эле Келечек соода борбор дейсиңер. Өзүңүз тартып болсун. Мен Келечек соода борборунун администрациясы иштейм. Атыңыз? Ташбаев Нурлан. Бир катарга башын айдагыла, бир катарга. Ташбаев Нурлан.